Манастын жет атасы ким? Жет атасынын мисалы өзүнүн атасы Манас ким? Манастын атасы Жакыптын бала чагы кайсыл жерде өткөн? Мына жерде бүт жазылып турат, Бай үйүнө барыптыр. Бул ыр саптарын көрдүңөрбү? Ар бир саптар өзүнчө уйкалышкан ырларга, ыр саптарына жооп берген саптар болот. Мисалы үчүн уйкаштыктарды билебиз го, мисалы А деген шыдыр уйкаш, арсар уйкаш. Ошондо Жакыптын атасы ороздобу? Орозду, Жакыптын атасы орозду, хандын уулу эле, оңгон Жакып жарды эле деп буну баары окуп бараткан. Акмарал Абдыкарова нарк салт билген кыргыздын кийинки муунун улуу эпостун ыргагында тарбиялоо максатында мектеп окуучуларына Манас эпосун таанытып келет. Бизде кайсы Манасчылар бар? Саят Байкарабаев, башка Спалактардын варианттары бар. Манас айтуу өнөрүн аздектеп, келечекте чоң манасчы болууну кыялданган жаш манасчылар Манастагы окуяларды ирети менен 150 сапка чейин жатка айтышат. Ятпай кыргыз элинде, окса дагы белинде, калбыр өпкөн жезганат, жемде көлүк минген ат, кызыл кыргак колуңда, кармашкандын жолунда, кийгендери кандагай, кыймылдары шандагай, шалдыркан кисе байланган, жоо жарагы шайланган, кысышкан калың жобосо, кыра барчын айланган, балдары баатыр кыргыздын, өрүдө үйүн оңдошкон, көчкөндө төсүн комдошкон, келинге чачпак кең сору, келини сонун кыргыздын, кызылдан кийген күрмөнү, кыркылай таккан түймөнү, жаш кайыңдай буралган, тал чыбыктай суналган, кулаштап чачын тарашкан, ак калпактуу кызыл чок алганына жарашкан, кызыл беттүү кымча бел, кыздары сонун кыргыздын, белдемчисин байланган, кыңкылдаган балдарга кымыз менен сүт берип, кыңырылып байланган, кемпири сонун кыргыздын, нактуу сөздү шар айткан, акыйкат кебин так айткан, батасы журтту байыткан, баарын билген тарыхтан, карысы сонун кыргыздын, телеге итеп тегиз жери жакшы кыргыздын, өзөгүн берген өзүсө, ошол келин гана жакшы кыргыздын. Манас айтууга кызыккан Мадина, Сабина, Нурайым аттуу кыздар 7-класстын окуучулары окуяны толук кандуу сүрөттөп так-дааны айтуу үчүн алгач мугалимден кеңеш алышат. Манас өнөрү бар, Манасчылыкта Манас айтуунун өзүнүн темпи, ритми, ыргактары бар да. Декламацияларды көркөм окуган такыр бөлөк. А бул Манас айтууда Манастын ыргактары такыр болот да. Мисалы мимика, колдорду жамсоо бул жака карап болуптур. Анан бул жака карап айтпай кыргыз журтуна болуптур дегендеги бүт ар бир кыймыл сөзгө карап, ошонун маанисине карап эме алабыз. Колдорду, мына бет жүзүбүздөгү эмнелерди, эмоцияларды чыгарабыз.